Bir үй бүлөдөн 4-5 бала окуйт экен мектепте. Ошо 5-өөнө тең акча алат экен ай. Алып кел, алып келип төкпөсө, аны тимеле дигил баякыдай өзүн өзү мындай ыңгайсыз сезип, бала дагы ушундай болуп калат экен. Ошон үчүн жойгонмун. Көп болсо бир канча 1,5 миллиардты бюджеттен акча кетет экен, бергиле ошону дедим, бөлгүлө. Бул акча чогултуу бир саналуу гана бир ата-эне, анан мугалимдердин кызыкчылыгы. Ошон үчүн министрлик, өкмөт кечиктирбей акчаны бөлүп берип, жылдын башынан бир дагы проблема болбош керек. Мектептин ремонту, анан чака, бор, тряпка дегенге. Түшүндүңөр, а? Эгерде кимде ким дагы чогултуп атканын билсем, мен киши жиберем дагы жазалайбыз. Тиешелүү жазасын беребиз. Так, мектеп директор мектептерди жудуруш үчүн көчөдөн бомждарды алып келип атам деди дейт. Так. Бул боюнча эми баарыбыз эле ушу жерде тең курактуу экенбиз, мектептерде окуганбыз. Дежурный калып бир кыз, бир бала бизе өзүбүз эле жууп койчу эмес белек мектептерде. Өзүбүз эле жуучу элек го, деге уборщицасы жок эле. Уборщица жана 1-2 класстардыкын эле жуучу бизден, мен эсимде бала кезимде. Мына азыр Японияда эмдигиче чейин кичинекей балдар өзүлөрү жууйт ай. Бир уборщицасы жок Японияда мисалы. Өнүккөн өлкө. Ушуну жасасак болобу өзүбүздө? Же ата-энелер дагы ыйлап чыгасыңар, баламды пол жуудуруп атат деп. Ушул жагын карашыбыз керек экен. Министрлик уюштургула ушул жагын, уюштургула да карагыла.